Büyürü de var, ulağı da var. Assalamu alaikum YouTube görücüler, at suyucular. Biz mına ekinci tay usta çıkıp kaldı. Hazır şu boyunca da malumat alabız. Andan keyin tayda көрсөтүп беребиz. Аксакал, эми тайыңыз боюнча айтып кетиң өзүңүз. Бұл тайым айтсам, баяғы Мұхаммед пайғамбарымның жана хадис деген бардық елге жайылып келсе керек. Кітептегі ошо хадис. 3 путу ала, 3 путу. Пешенезінде жаңақтың ағындай қашқазы бар. Мына илеуінде дағы Ағы бар екен. Бардық жаңа ошо хадиске топ келишет да. Тура келе. Өзүмнөн хадис деп чакырам. Жош. Кайымын аты хадис коюп койдуңуз. Анан тайымын атын хадис коюп койдум. Кийин бунун атасы өзүмүн жылкы, өзүмүн айгырман болгон, улагы да бар, үйүрү да жакшы. Үйүрү да бар, Үйүрү да бар. Атасы 1 жаш, 6 ай. 6 айлык, жашы. Шунун ата энеси боюнча да айтып кетпейсизби? Айгыр кандай болгон, энеси кандайбы, бойлору кандай болгон? Атанын бою 1.80 эле. 1.80, Энеси дагы чоң бие. Чоң бие. Айлаңыз теп албасын. Чоң бие болгон энеси дагы. Азыр монун бою канча бар примерно тайдын өзүнүн? 1.50ден ашат кем болбойт. 1.50ден нары да. 1.55 гарантияны 1.55 чыгат. 1.55. 1.5 жашар. Бул хадис деген тайыңызды канчага коёсуз эми баазын? Жанадагын айттым кошун. 120 миң. 120 миң бул дагы. Кийин келип сурашса кеми барбы? Ошондо айтып коюң. Кеми барбы тайларыңыздын? Конечно, кеми болот да бизде. Содада болот андай нерсе. Содада болуп жүргөн болот. Кеми. Жакшы. Тайыңыздын буту колдору таза, баягы буалары жок буттарында. Буту колдору таза. Бар да. Эч Буалары жок. кандай айпы жок. Ден соолугу мыкты. Ден соолугу мыкты. Жеген ичкени? Жеген ичкени о комбайн. Аппетит. Не сен аппетит. Аппетит жиберген да? Герней деп коет. Аппетит өтө жакшы. Кабак кашында карагыла чылкыны. Буларды эми үйрөтүп баягы миниш керек экен да, кичине такшалтып, ушундай эле эгер салып болсо инип жүрөтүн онда жайдак жаш тың балдар инип жүргөн. Үйрөтүп коюптур да буну анда. Почти. Эгер салып ишене. Кичине азыр туруп калды да. Мына жамат маалыматын 15 күндө алдык. Болушунча анан дагы жетишсиз болуп калган, айтылбай суралбай калган маалыматтарды номерлерге байланышып, номерлер аркылуу сүйлөшүп, мүмкүн болсо жанына келип көрүп, сооданы кылсаңыздар, туугандар, жакшы болот.